Улгайган адамдарга өзгөчө урмат сый көрсөтүп, жылуу сөз арноо алар үчүн өтө маанилүү. Бүгүн Каракол шаарында Дубандын аймактарынан чакырылган 150дөн ашуун ата-апалар сыйланды. Зайра Кырбашева эске алынып чакырылып жатканына ыраазы. Кезинде 25 жылдан ашык убакыт мамлекеттик кызматта эмгектенген. 5 баланын апасы учурда бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жатат. Мен Ак Суу районунун соцфондуна 91-жылдан 14-жылга же 15-жылга чейин иштедим. Пенсия чектөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келдим ошого чейин. Азыр болсо ардактуу эс алуудамын. Бизди сыйлап чакырып, сыйлап атканда абдан чоң ыраазымын. Саамалыкты Каракол шаардык мэриясы менен шаардык социалдык фонд башкармалыгы биргеликте уюштурган иш-чара маданият кызматкерлеринин көңүл көтөргөн ыр бийлери менен коштолуп, куттуктоо сөздөр айтылды. Бардык Кыргызстандагы карыларыбызды, ата-энелерибизди бардыгын бүгүнкү эл аралык майрам менен өзүмдүн атыман, Каракол шаардык мэриясынын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Карыларыбыз бар болсун, аман болсун. Карысы бардын ырысы бар деген жакшы сөз бар. Көл аймагында жалпы 70 миңден ашуун кары адамдар жашайт. Аларга мамлекет тарабынан ар тараптан колдоолор көрсөтүлүүдө. Президентибиздин жарлыгынын негизинде 6900 сомдон кем эмес камсыздандыруу бөлүктөрүнө 1000 сомдон кем эмес акча каражаттары ушу октябрь айында 10-да төлөнүп берилет. Кары адамдарыбызга ыйман, ден соолук, дөөлөт карылык берсин, эч оорубасын. Биз карылар үчүн ар дайым кызмат кылганга даярбыз. Карыялардын көрсөткөн жолу менен келген кыргыз урпагы бүгүнкү күндө да эгемен мамлекет куруп, кыргыз атын жоготпой келет. Жыл сайын бул майрам өлкө аймагында салтанаттуу белгиленет. Ал эми бул күндү 1990-жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш каатчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Жанара Алмазбекова, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.